эң оңой жана дагы эң кымбаттуу мазхабтардын ичинде шарапаттуу, өкүмдөрү аябай жеңил болгон Ханафи мазхабы эң ыңгайлуу. Ханафи мазхабындай мазхаб барбы? Адамдардын көбөйүп мухаббаты топ-топ болуп киришип бул мазхабка улуу имам Азамга алкыш айтты. Хижранын 80-жылдарында Малик бин Марвандын заманында төрөлдү атактуу имам Азам Ирактын Куфа аттуу шаарында. Имам Азам тууралуу хадисинде пайгамбарым өз доорунда айтып кеткен: эгер илим жылдызда болсо дагы Куфадан бирөө ага жетет деген. Бул хадистен билсек болот ишаранын кылынганы улуу Абу Ханифанын Ханафи мазхабын жетектөөгө аябады эч кандай жанын малын. Ханафи мазхабын жетектеди, көп адамдар тоскоолдук кылып келди. Аллах өзү жардам берип, дайым колдоп, карманып көпчүлүк эл аздектеди. Алланын астында кабыл болгон, өз ичине маселени жыйнап койгон Ханафи мазхабы аябай зор даражага жеткен го, бийик болгон.